Саламатсыздарбы, урматтуу комиссиянын төрагасы, мүчөлөрү, урматтуу кесиптештер. Сиздер менен онлайн жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Сиздерге Алланын мээрими жана ырайымы болсун. Биз сабагыбызды баштадык. Урматтуу конференциянын катышуучулары, кесиптештер, мен сиздерди Кызылке педагогикалык институтунун түзүлгөн күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Ушул жылдар аралыгында бүгүнкү күнгө чейинки 10 миңге чейин студенттерди бүтүрүп чыгардык. Биздин бүтүргөн студенттерибиз жөнөкөй мугалимден баштап мамлекеттик кызматтарга чейин эмгектенип келе жатышат. Кала берсе чет элде дагы эмгектенип жатышат. Мындан сырткары Баткен областынын ушул чөлкөмдүн илимий өнүгүүсүнө, илимий потенциалын жогорулатып, 50дөн ашуун илимий даражалуу илимдин кандидаттары, докторлору чыкты. Урматтуу студенттер, сабакка даярбызбы? Даяр болгон болсок, даярбыз белгисин басып койгула. Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабактын темасы сандарда катылган. Бул жөнөкөй сандар эмес, биздин предметке тиешелүү, кала берсе быйылкы жылга дагы тиешелүү. Кана эмесе сиздер тетрадь ручкаларыңыздарды карап, мурдагы лекцияларыбызда көрсөтүлгөн бул сандар кандай сандар жана тема эмне экенин таап алсак. Баштадык. Мен сиздерге жардам берип кетейин. Эл аралык маалыматтарды алмашуу коду, экилик эсептөө системасы жана азаматсыңар билет экенсиңер. Демек, силер теманы таптыңар. Ким айтат? Кол көтөрүп жооп беребиз. Биздин тема Интернет Explorer. 3W. Азаматсыңар. Башкача айтканда бүткүл дүйнө теле. Интернет Explorer жана 3W же болбосо бүткүл дүйнөлүк теле. Биз бул темада сиздер менен практикалык сабак өтөбүз. Урматтуу студенттер, алгач мен сиздерден бир нерсе сурап кетем. Баарыбыз Zoom'дагы атыбызды интернет кызматтарына өзгөртөбүз. Мисалы, мен 3W же болбосо бүткүл дүйнөлүк желемин. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн атыңыздарды таап алыңыздар. Жана ойлонуп туруңуздар. Менин ушул интернет кызматтарына эмнем окшош деп. Мен даярмын. Мен бүткүл дүйнөлүк желемин. Мен дүйнөнү багындыргым келет. Мен тынымсыз эмгектенүүнү жана изденүүнү каалаймын. Тынымсыз өнүгүүнү каалаймын. Бирок мен глобалдык тармакка уланбаган болсом, анда мен эч кимге керегим жок. Кана, сиздер даярсыздарбы? Zoom, сервер, жакшы. Одноклассники. Мен браузермин. Почта, Mozilla, азаматсыздар. Кана, ким? Өзү жөнүндө тааныштырат. Мен браузермин. Мен ар дайым изденүүнүн алдындамын. Мен Mozilla'мын. Мен адамдарга жардам берүүнү өтө жакшы көрөмүн. Мен аркылуу көптөгөн сайттарга маалыматтарды алсак болот. Мен одноклассникмын. Мен адамдарды, досторду бири-бири менен сүйлөшүшүнө жардам беремин. Бирок азыркы учурда анчалык көп менден пайдаланышпайт. Мен сервер.
Азыркы учурда бүткүл дүйнөлүк популярдуу видео хостинг. Азаматсыз. Таанышканыңыздан абдан кубанычтабыз. Zoom, сиз эмне дейсиз? Менин атым Зейн. Мен элдерди видеоконференцияда учураштырам. Эгер акча төлөбөгөн болсоңор, 40 минут гана иштеймин. Эгер акы төлөп байланышкан болсоңор, мен чексиз бакытты чектебеймин. Менин өзгөчө функциям бул слайд, видеоролик коюу аркылуу адамдар өздөрүнүн кызыктуу темаларында сүйлөнүшүп, алар менен баарлаша алышат. Рахмат. Мен сервермин, мен дагы мен сервермин, мен дагы адамдарга тийгизген жардамым чоң. Мен локалдык тармактарда, корпоративдик файлдарда, маалыматтар базасында, электрондук пошталарда, принтер, факстар сыяктуу ресурстарда кирүү мүмкүнчүлүктөрүнө жардам берем. Рахмат. Урматтуу калган интернет тармагындагы кызматтар, сиздер өзүңүздөр жөнүндө чатка жазып коюңуздар. Айтууга жетишпей калдыңыздар. Бизде убакыт чектелүү. Сабагыбыздын планын Zoom окуп коюңуз. Zoom. Глобалдык тармак. Биринчи глобалдык тармак, экинчи издөөчү системалар, үчүнчү электрондук почта, төртүнчү колдонуу чөйрөсү. Рахмат. Нуриза, сен бүгүн дежурный болчу, э? Нуриза, сен чатка кимдер бар экендигин плюс белгиси менен басып жоктоп койсоң, мен чатты сактап алам. Биздин теманын негизги билим берүү программасындагы орду бизде Одноклассники окуп коесузбу? Маалыматтарды кабыл алууга, жыйынтыктоого жана талоого, алдыга максат коюуга жана ага жетүүнүн жолдорун табууга жөндөмдүү. Улантабыз. Заманбап билим берүү технологияларын колдонуу менен жаңы билимдерди өздөштүрүү алат. Google. Информатика жана жаңы маалымат технологиялар багытындагы базалык билимдерге ээ болот. Программалык каражаттарды колдонуу, интернет ресурстарын колдонуу көндүмдөрүнө берилгендер базасын түзүү билгичтикке ээ болот. Азаматсыңар, биз ушул максаттан негизги билим берүү программасынын мамлекеттик стандарттын негизинен төмөндөгүдөй сиздер менен максаттарды коюп алабыз. Максатты да окуйбуз. YouTube, Facebook даярданып катарынан почта. Мен окусумбу? Тест. Коддоону кайталайбыз. Интернет жана бүткүл дүйнөлүк желе түшүнүктөрүн колдонуу чөйрөсүн аныктайбыз. Глобалдык тармактын арналышы жана анын орду издөө системалары, электрондук почтанын мүмкүнчүлүктөрүн бышыктайбыз. Азаматсыңар, биз сиздер менен когнитивдик максат менен кошо социо маданий компетенцияларыбызды дагы өнүктүрүп барабыз. Биз сиздер менен мындан кийин ушул сабакта санарып лидери компетенцияларын аныктап алалы. Келдик, биз катар тапшырмаларды аткаруу менен бул сапаттарды аныктап алабыз. Рефлексия, бул сиздердин лекциядан кийинки рефлексияңыздар. Мен бул жерге сактап койгонмун. Теманы жакшы билем дегенге сиздер 0% бергенсиздер. Теманы билем, бирок колдонууну билбейм 25%, жардамга муктажмын 25-50%. Мен бул теманы үстүндө көбүрөөк иштешим керек деген кайтарым байланышты бергенсиздер. Биз бул сабактан кийин жыйынтыгында муну кайра текшерип көрөбүз. Биз сиздер менен ушул сабакта төмөндөгүдөй күтүлүүчү натыйжаларга жетишебиз деп ишенемин. Муну окуп коюңуздар ичиңиздерде. Биз
кеттик. Мен силер менен баалоо системасын жосо баалоо критерийлерин сүйлөшүп алышым керек. Аны биргеликте карайбыз. Баалоо системасы бүгүнкү сабак үчүн Excel электрондук таблицасы жардамында жүргүзүлөт. Үй тапшырмасы үчүн өзүнчө даярдалган. Бул сиздерде классрумда берилген. Аны менен кабарыңыздар бар. Сабак учурунда дагы өзүнчө баалоо критерийлерине ээ. Эгер каршы болбосоңуздар, мага эксперт керек. Биздин суранычыбыз боюнча Бурмакан Жамшитовна жолдошуна ушул жердеби? Же комиссиянын курамынан сураналыбы? Жакшы экен. Сизге ушул таблицаны беребиз. Сиз ал жерге маалыматтарды, бааларды кирип берип турасыз. Макул. Рахмат. Биз слайд эми сиздер менен үй тапшырмасын сурайын. Ким биринчи болуп кол көтөрсө, анын тапшырмасын угабыз. Калгандарыңыздардын тапшырмаңыздарды классрумдан текшерип аламын. Facebook, сизге 1 мүнөт убакыт, баштаңыз. Мен Facebook сиздерге бүткүл жөнөлүк желе туурасында айтып беремин. Интернетке туташтырылган ар кайсы компьютерде жайгашкан өз ара байланышта болгон документтерге жетүү берген бөлүштүрүү системасы. Бүткүл дүйнөлүк желени миллиондогон веб-серверлер түзөт. Дүйнөлүк тармактын ресурстарынын көпчүлүк бөлүгү гипертексттерден турат. Жыл сайын өзүнүн кучагына миллиондогон жаңы колдонуучуларды тартып турат. Адамдардын көпчүлүгү убактысын интернет желеси чыгарса болот. Демек, интернет бул биз үчүн баарлашуу, ачуу, билим алуу, чыгармачылык түшүнүлөт. Башкача айтканда, чынында интернет маалыматтын эң мыкты булагы болуп, жаштар билимин толуктоо максатында пайдалуу материалдарды окуу үчүн дистанттык онлайн курстарга жана тренингдерге жазуу үчүн колдонушат. Биг Бен саатын, АКШ, Нью-Йоркко барып имараттарга чыккыңар келсе, же Гавайи аралынын кооз аймактарын көрүүгө, Антарктида же Японияны барайын билгиңиз келет. Ушунун баары дүйнөлүк интернеттин тармагына кошулган жекече компьютер, планшет, уюлдук телефон аркылуу болот. Кыскасын айтканда, интернет деген ушундай кызмат аткарат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Facebook аябай жакшы маалыматты берип өттүңүз. Суроолор болсо чатка жазыңыздар, чаттан жооп берет. Эми Одноклассники сизге браузер дагы даяр экен. Биринчи Одноклассникин угалы. 1 мүнөт убакыт. 1 мүнөткө чейин. Тагыраак айтканда баштаңыз. Көрүнүп атабы эжеке? Жок. Көрүнгөн жокпу? Көрүнүп атабы эжеке? Жок. Кийинкиси жооп берип турсун, сен карап турасың, Кел. Браузер кол көтөргөн, Браузер даярсыңбы? Жеке мен даярмын. Макул. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Баткен мамлекеттик университети, Кызылкая педагогикалык институту. Информатика предмети окутуучу Бекмурзаева Буажар Абдусаттаровна. Даярдады
ФМИ-19 тайпасынын студенти Рахманбердиева Диора. Тездетебиз, Диара. Тема мобилдик интернет. Мобилдик интернет бул эмне? Мобилдик интернет бул дээрлик бардык жерден интернетке түшүү технологиясы болуп эсептелет. Азыркы учурда бардык заманбап мобилдик байланыш технологиялары интернетке жетүү жаатында өз чечимдерин көрсөтүп жатат. Борбордук жана Чыгыш Европанын 7 өлкөсүндө жүргүзүлгөн изилдөөгө ылайык 2008 жылы мобилдик интернет колдонуучуларынын саны бир кыйла жогорулагандыгы менен белгиленген. Статистикалык маалыматтарга караганда, мамлекеттик саалык кызматы Кыргызстандагы 14 провайдердин 2020 жылдын алгачкы 3 айында төлөгөн салыктары менен бөлүштү. Интернет провайдерлер 2020 жылдын 1 кварталында Кыргызстандын бюджетине 203,1 миллион сом салык жегишкен. 2019 жылдын алгачкы 3 айындагы маалыматты алсак, бул сумма 359,2 миллион сомду түзгөн. Башкача айтканда, быйыл алардын салыгы кыйла азайганы көрүнүп турат. Муну карантиндик жагдайга байланыштуу болгон деген да ойлор бар. Интернетти тескилөө жана анализ тармагындагы дүйнөлүк лидер болуп саналган Ookla компаниясы Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик түйүн сыйлыгын жарыялады. Бул сыйлыкка О мобилдик оператору татыктуу болду. Жыйынтыктап айтканда, интернет кыргызстандыктар үчүн кымбат нерсе. 1 мегабит секунд ылдамдыктагы чектөөсүз интернеттин баасы айына 23 доллардан жогору. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат, чоң Мазила, аябай чыгармачылык менен даярданыпсыз. Урматтуу студенттер, сиздер үй тапшырмаларын мыкты деңгээлде аткардыңыздар деп ишенем. Калган тапшырмаларды классрумдан текшерип аламын. Сиздерге Санарип лидердин чыгармачыл жана изденүүчү деген компетенцияларын ыйгаруу менен кийинки кадамдарды баштайлы. Келиңиздер, мен сиздер үчүн атайын Learning Apps деген сайттын жардамында сиздерге тапшырмаларды даярдап алдым. Азыр бул сайт атайын Блумдун таксономиясына ылайык тапшырмаларды электрондук түрдө даярдоого жардам берүүчү программа болуп эсептелет. Сиздер даярсыздарбы? Эгер даяр болсоңуздар, мен силер үчүн атайын папкага тапшырмалардын тобун даярдап алдым. Бул сайт англис тилдүү болуп, орус тилинде да которулган жаңы версиясы. Кыргызстандыктар да кыргызча тапшырмаларды көрбөдүм. Бирок биз биринчиси болобуз деген үмүттөмүн. Кеттик. Биринчи тапшырма сиздер үчүн интернет кызматтары жөнүндө болмокчу. Интернет микрофондоруңуздарды өчүрүп алсаңыздар, кол көтөрүп тартип менен жооп беребиз. Интернет кызматтары жөнүндөгү тапшырма бул жуптуктарды табуу же болбосо тиешелүүсүн табабыз. Баштадык. Мен экранга чыгарам, сиздер тиешелүүсүн табасыздар. Бул эмне? Кандай кызмат? Кол көтөрүп, Zoom, Азаматсың. Онлайн кино. Бул кино. Булчу. Бул кандай кызмат? Видеороликтер. Видеороликтер үчүн арналган. Мунун түзүүчүсү ким? Айтып коет. YouTube'да түзүүчүсү ким эле? Джавед Карим. Азаматсың. Бул кайсы кызмат? Энциклопедия. Бул кадимки
энциклопедияны Энциклопедия. электрондук Болбосо Википедия. башкача ооба айтканда азаматсыңар же болбосо Википедия деп айтабыз. Бүткүл Wide дүйнөлүк Web. желе. White Web, дүйнөлүк желе. Бүткүл Ооба. Дүйнөлүк желе. Бул биздин темабыз, бүткүл дүйнөлүк желе. Желе. S белгисиндеги Skype. Skype ооба Кабарларды видео тез байланышуу кабарларды тез алмашуу кызматын бизге сунат. Ал эми булар Браузерлер. керек. Булар издөө кызматы. Издөө кызматтары. Ооба, издөө кызматтары. Же болбосо не деп айтып коебуз? Браузерлер деп дагы айтабыз. Браузерлер. Дагы Amazon Магазин. Онлайн дүкөн. бул дүйнөдөгү эң биринчи орунда Көрүнүктүү. биринчи орунда турган кандай дүкөн? Онлайн. Онлайн дүкөн. Эми бизге белгилүү болгон эле эмне экен? Электрондук почта. Электрондук Почта. Же болбосо электрондук дарек. электрондук дарек, Музыка. нотаны сүрөтү бар, музыка, Акыркы Теле берүүлөр. телеберүүлөр. Ооба. Бул дегени интернет кызматтарынын бир бөлүгүн гана көрсөттүк, текшеребиз. Азаматсыңар, силер аябай туура таптыңар. Силерге тапкыч деген компетенцияны ыйгаруу менен кийинки тапшырмага өтөбүз. Экинчи тапшырмабыз сиздердин көңүл бурууңуздар же болбосо эске тутумуңуздарды текшерүүгө арналат. Бул тапшырма URL бөлүктөрүн топтоп калыбына келтиргиле деп аталат. Тапшырманы окуп коет Яндекс. Мазила. Даяр отурабыз, кыздар. Интернет тармагында көрсөтүлгөн коддолгон даректи туура удаалаштыкта жайгаштыргыла. Таблицада Адан Гга чейин файлдын дарегин фрагменттери берилген. HTTP протоколу боюнча exam.ru серверинде жайгашкан matem.html файлына жетүү мүмкүнчүлүгүн шарттагыла. Тапшырма түшүнүктүүбү? ооба, Мына биринчи бөлүгүндө булар бөлүктөргө бөлүнгөн. Эми бул жака катарынан жайгаштырышыбыз керек. Биринчи бөлүк HTTP, почта. Туура. HTTP. Андан кийин кош чекит exam, башталган. exam.ru деп атат, экзамен сайтынын ичинде кайсы предметтер? Сызык. HTML. Силер тапшырманы жогорку деңгээлде аткардыңар. Силерге тапкыч деген компетенция ыйгарылат. Кол чаап койсоңуздар болот өзүңүздөр үчүн. Ал үчүн смайликтерди, биздин белгилерди, мыкты кол чабууларды тандап отурабыз. Биздин үчүнчү тапшырмабыз биз онлайн системага даяр белек, онлайн системада өзүбүздү кандай маданияттуу алып жүрөбүз, же болбосо биз интернет колдонуу маданиятын билебизби деген тапшырмага жооп берсек. Так, кечиресиздер. Даярсыздарбы? Таанышып алыңыздар доска менен. Доскада
интернет колдонуучунун анты, тармактагы жүрүм-турум этикасын жөнүндө, интернет тармактагы жеке маалымат уюштуруунун эрежеси, интернет тармагындагы коопсуздук эрежеси деген 4 бөлүктөн турат. Биз стикерлерди жалмаштырып алабыз. Бирден окуйбуз. Мазиладан баштайбыз. Мазила. Өз паролумду жайылтпаймын. Бул кайсы бөлүмгө тиешелүү? Жеке маалыматты Интернет тармагындагы коопсуздук эрежеси. Жеке маалыматтын уюштуруу эрежеси. Бирөөгө токтолобуз. Интернет тармагында коопсуздук эрежесиби? Ооба. Уюштуруу эрежеси. Интернет тармагындагы жеке маалыматтын уюштуруунун эрежеси болуш керек. Макул. Коопсуздук болуш керек. Чоңдор үчүн сайттарга кирбейм. Интернет тармактагы коопсуздук эрежеси. Коопсуздук эрежеси. Интернет колдонуучунун анты. Түрдүү кызыктыруучу сайттарга алданбайм. Коопсуздук эреже. Кайсы? Интернет тармагындагы коопсуздук эрежелер. Коопсуздук эрежеси, макул. Тааныш эмес адамдар менен жолугуу уюштурбайм. Бизде балдар Интернет тармагындагы жеке маалыматты уюштуруунун эрежеси. Жеке маалыматты уюштуруунун эрежеси. рахмат. Сиздер айткан жерге койдум. Айланамдагыларга сабырдуулук менен мамиле кыламын. Жүрүм-турум этикасы. Билемин. Бирөөнүн маалыматын алдабайм. Интернет Колдонуучунун анты. Ооба. Өзүмдүн Кармай билем. Тармактагы жүрүм-турум этикасы. Тармактагы жүрүм-турум этикасы. Өзүмдүн эмес. Мен өзүмдүн досторумдун аккаунтун колдонуп, анын атынан маалымат бербейм. интернет колдонуучунун анты. Бул интернет тармагын колдонуучунун эрежеси. Кайсыга токтолобуз? Коопсуздук эрежеси. Колдонуучунун анты. Коопсуздук эрежеси. Бирден жооп беребиз. Жоопту дагы өзүбүз айтабыз. Сабаттуу жазамын, сүйлөймүн. Жүрүм-турум этикасы. Жүрүм-турум этика. Яндекс. Одноклассники. Маектештин алдында ылайыктуу көрүүгө аракет кыламын. Көрүүгө аракет кыламын. Тармактагы жүрүм-турум этикасы. Жакшы. Facebook окуп коесузбу? Мен ар дайым сабаттуу жазганга аракет кылам, кала берсе сурап билүү тиркемесин колдонуп текшерип аламын. Интернет колдонуучунун анты. Бизде ким окубай калды тапшырмага? Тармактан өзүмө маалыматтарга жазылам, онлайн окуйм. Уюштуруу эрежеси. Уюштуруу эрежеси. Азарттык Азарттык оюндарды ойнобойм. Коопсуздук Коопсуздук эрежеси. Туура эмес сайттардан баш тартамын. Анык эмес маалыматтар беришпейм. Уюштуруу эрежеси. Коопсуздук эрежеси. Анты. Анты. Көп макул. Акысыз программаларды. Катуу окуйбуз. Акысыз программаларды көчүрүүдө кулдат менен текшерем. Бул интернет тармагындагы коопсуздук эрежеси. Белгисиз. Сайттарга жана тармактарга маалымат калтырбайм. Бул уюштуруунун коопсуздук эрежеси. Ооба. Уюштуруунун Маалыматтарды даражада туура жооп бердиңер. Баарын туура жооп берипсиз. Азаматсыңар. Силер көңүл буруучу, эске тутуучу, логикалык ой жүгүртүүсү жогору деген компетенцияларга ээ болдуңар. Азаматсыңар. Итак, ребята, мы продолжаем урок на селевом языке. То есть здесь отвечаем на селевом языке. Вы готовы, дети? Да. Да, капитан. Да? Вот так. Начинаем. Читает Домен. Задание.
Сначала задание, пожалуйста. Программа просмотра веб-страниц, это браузер. Нет, задание, пожалуйста. Видите, выпустите клетки пропущенные термины. В виде пустые клетки, пропущенные термины. Начали. Можно я? Первый вопрос читает. Можно я? Ага. Программа просмотра веб-страниц — это браузер. Программа просмотра веб-страниц — это браузер. Браузер. Можно я? Есть другие варианты? Нет. Нет. Хорошо. Второй вопрос отвечает Инстаграм. Сегодня такой тихий. Язык, применяемый для разметки веб-страниц. Ага. HTML. Как? HTML. HTML. Эта программа предназначена для разметки веб-страниц. Ага. Для создания веб-страниц. Ой, у меня английский где? Сейчас, минуточку. HTML. Ой, слава богу. Дальше YouTube. YouTube. Поднимите руки. Можно тогда. Почта. Давай, домен. Ребята, уважаем друг друга. Программа FrontPage является примером веб-редактора. Есть ответы? Примером визуального веб-редактора? Другой варианта нету у вас? Нет. Хорошо. Ответ принято. Следующий вопрос. Можно я? Давай. Да, учетная запись содержания сведения, которое сообщает ошибок пользователь при регистрации в определенном сервисе или сайте. Это аккаунт? Да, правильно. Учетная запись, содержащая сведения, которые сообщает о себе пользователь при регистрации в определенном сервисе. Это аккаунт. Следующий вопрос читает домен. Пусть домен читает. Содержание сайта, состоящее из текста, иллюстраций и так далее, это контент. Да, это содержание, это контент. Ответ принят. Шестой вопрос отвечает Mozilla. Организация, предоставляющая услуги интернет, это провайдер. Ответ принят. Провайдер. Хорошо. Читает Инстаграм. Специализирующийся на кодировании и написании исходного кода по заданным спецификациям. Кодер. Да. Сейчас в данное время программисты называют кодером, да? Да. Ответ принято. Проверяем. Молодцы. Вам даю любознательные и активные компетенции. Спасибо, ребята. Эми, өзүбүздүн негизги тилде улантабыз. Урматтуу студенттер, биз тапшырмаларды аябай жакшы деңгээлде аткардык. Биз бир нече компетенцияларды топтоп алдык. Эми сиздер менен тапшырмалар жөнүндө айтайын. Биз бул этаптарды басып өттүк. Үй тапшырмасы. Үй тапшырмасы 3 деңгээлде. Сиздерге чыгармачылык, изденүүчүлүк жана болгон билимиңиздерди колдонууга карата тапшырмалар. Canva тиркемесинин жардамында биринчи, Pixel Lab
тиркемесинде же болбосо же PowerPoint программасында бул жерде бир эм калып калыптыр, кечирим сурайм. КПИнин түзүлгөн күнүнө карата менин окуу жайым, менин жашоомду өзгөртүүгө таасир берген инсан, мен тандаган кесип деген темада 3 күндүк марафон жарыялайбыз. Сиздер бул марафонго соц тармактарда жарыялайсыздар. Батму КПИ хэштег жана педагогика факультети хэштеги менен бөлүшөсүздөр. Тапшырма түшүнүктүүбү? Ооба, түшүнүктүү. Анан ссылкаларды классрумга жүктөп коесуздар. Урматтуу студенттер, суроолоруңуздар барбы? Анда сиздер менен биз санарып лидер кандай компетенцияларга ээ болуш керек экен? Айтып койсоңуздар. Жана изденүүчү. Логикалык ой жүгүртүүсү жогору, тапкыч инсан. Чыгармачыл, урматтуу студенттер, мен сиздерге бир сөз менен кайрылып кетейин. Биздин ойчулдар, же болбосо биздин энциклопедист окумуштуу Эйнштейн, мен ар бүгүнкү күнүмдү же болбосо бизге кайрылганда эми күнүмө, ушул күнүмө билимиме билим кошулбаган күн мен үчүн бактысыз деп эсептейм дейт экен да. Ушул эле сөздүн мааниси окшош. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы бир күнүң экинчи күнүңө окшош болсо, сен анда уттурдуң дейт экен. Биздин күндө билимибизге билим кошулбаган ар бир мүнөттөр бактысыз кылып албайлы. Убакытты бизге бир жолу гана берилет экен. Демек, изденели, окуйлу, үйрөнөлү, эмгектенели. Урматтуу студенттер, бул адабияттардан колдоносуздар деп ишенем. Скрин жасап алыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ага чейин биз баалоо боюнча Бурмай эжекеден сураналы бизге демонстрацияны коюп берсин. Бурмай эжеке, баалоо даярбы? Сиздер ойлонуп туруңуздар, же болбосо чатка жазып баштагыңыздар. Мен Катышуучулар азыр 2 секунд, 3 секунд мына акыркыларын киргизип атам таблицага. Макул, анда биз Телеграмдагы, барыбыз Телеграмда ачабыз. Мен азыр демонстрацияны кайра коеюн. Биз рефлексиябыздын жыйынтыгын берели. Демонстрация азыр. Бул жерде рефлексия бар. Мен максатыма жеттим, бирок кийинкиде мындан да жакшы катышам. Окуп чыгып тиешелүүсүн тандап коебуз. Мен мисалы биринчисин тандадым. Сиздерде кезек. Тандаңыздар. Бизде баарыбыз максатыбызга жеттикпи? Баарына түшүнүктүү. Азаматсыздар. Баарыбыз өтүп бүттүкпү? Ооба, эжеке бастык. Азаматсыңар. Бурмай эжеке, даярсызбы? Анда мынтели, интернет мен үчүн эмне? Же болбосо бүгүнкү сабакта биз эмнени алдык? Бир ооз менен, бир сөз менен. Мисалы мен интернеттен, интернет аркылуу мен өзүмдү өнүктүрүп жатам. Мен тил үйрөнүп жатам. Мен Oracle компаниясынын жогорку тажрыйбалуу адистеринен сабак алып жатам. Сиздерчи? Домен. Интернет аркылуу сабак
өтүп жатабыз. Эгерде элестетиңиздер, интернет жок болгондо, азыр онлайн билим берүү, азыркы кырдаалда, COVID-19 кырдаалында биз эмне кылмак элек? Байланыша албай калмакпыз. Интернетсиз. Азыр биз интернет аркылуу көптөгөн ийгиликтерге жетишип атабыз. Өзүбүз билбеген көптөгөн маалыматтарды издеп таап атабыз. Анан дагы ушундай конференциялар аркылуу биздин сүйүктүү мукалимдерибиз менен байланышып, ар кандай сабактарды өтүп жатабыз. Ооба, жана ошондой эле биз мурда мүмкүнчүлүк болгон эмес, азыр эң чоң мүмкүнчүлүк десем жаңылышпайм. Себеби биз чоң адамдар менен жогоруда Бишкекте жана өлкөлөрдө дагы онлайн режиминде жолугушуп, көрүшүп, сабактарына катыша алып жатабыз. Бизге эң чоң мүмкүнчүлүк. Почта кол көтөрүп турат. Мен чаттарды текшерейин. Мына жекединче көрсөтөт. Бурма жеке, эксперт даярсызбы? Ооба, даяр. Чалта берейинби? Ооба. Şu burma jekey. Şu ittirde iştegen de şu. Şu jekege berdi bağlaştı. Keçe bu bayraga berdi de hoptas. Telefonunuzu açık alınız. Konu 15 adam katışkan yok bu. Yarasına söylüyor oturunuzlar çekin söylesizler. Sağ olsun. Балаларыңарды тартып алгыла. Тапшырмасын биз классрумдан текшерип толуктап аламыз. Эжеке дагы редакторлеп жатат. Ушул акыркы жыйынтык, калгандар катышты. Өчүрө берсеңиз болот. Демонстрацияны берсеңиз. Ушун менен сабагыбыз аягына жетти.